Биздин республикада азыр региондорду өндүрүп өстүргөнгө аракет кылып аткан мезгил. Ар бир региондо элдин жашоо шартын оңдоо деп эле өлкөнү бекемдөө, ушунун баары ошол региондордо болуп өткөн ишке жараша болот. Эми ошол региондордо ошол иштерди эмне аркылуу бүтүрсө болот? Бул саламаттыкты сактоо, билим берүү системалары жана башка ошол жердеги эл чарбасын көтөрүү аркылуу эл чарбасын өстүрүү аркылуу оңдосо болот. Албетте бул ишти уюштурууга, мунуга кандайдыр бир туура жол көрсөтө турган уюмдардын бири бул айылдык кеңеш болот. Айыл кеңеши көп нерсени чечет. Ошол айыл кеңешинин депутаттары айылдык турмушту жакшы билиш керек. Ошол жердеги проблемаларды жакшы билиш керек. Ал проблеманы чечүүгө дарамети жетиш керек, компетенттүү болуш керек. Бирок азыркы учурда ошол айыл кеңешинин составын карап көрсөк, ал жерде мындай компетенциясы жетишерлик депутаттар аз. Бир жагы. Экинчи жагы, ал жерде ал кеңештерде жалаң эркектер депутат болгон. Өзү биздин мындай статистика боюнча 10% аялдар түзөт экен. Эл аралык норма боюнча 30% кем болбош керек аялдардын саны. Ошондо гана аялдардын саны 30% ашканда, ошондо ошол айылда жашаган аялдардын, балдардын, карыя картаң кишилердин, оорулуу адамдардын кызыкчылыгы, ошолордун жашоо шартын оңдогонго ар кандай иш аракеттер башталат. Ошон үчүн биз азыр бирок биздин айыл кеңештериндеги аялдардын саны, аял депутаттардын саны 10%. Ошон үчүн биз 30% квота берилиш керек деп аракет кылып атабыз. Бирок бул аракетибизди көпчүлүк депутаттар колдобой жатат. Бул законду, квота киргизүү жөнүндөгү закондун биринчи окуусунан өттү. Экинчи окуусунда көп деле колдобой, баягы парламенттик угуулар болгондо депутаттар келбей деле койду. Аны ошондон чочулайбыз да, ошо чын эле эмки шайлоодо аялдар деги эле кирбей калат го кеңешке деп. Кеңештеги маселелерди ким чечет? Ким билет аялдардын, балдардын проблемаларын? Аялдар. Ошон үчүн аялдар 30%-тан кем эмес болуш керек. Ошол менин айтайын дегеним, эл колдосун, 30% квотаны киргизип беришти биздин айыл кеңешине.